Бала ырчы Сыдык 1894 ошол кезде азыркы Кара Суу районуна караштуу Асанбек Чек деп аталган жерде туулган. Кийин чамасы байлардын аты менен аталып калган дешкенбе. Бул айылды Кыргыз Чек деп өзгөртүшкөн. Оштон алай тарапка чыга бериштеги шаардын Сулайман тоосу көрүнүп турган айыл. Атасы алайчы кодогочу Нурусунан болгон. Атасынан 3 жашында айрылып, 2 агасы, 2 иниси, 1 эжеси менен апасы Ажардын колунда калат. Энесинен да 9 жашында айрылып, ата-эненин дидарына тойбой, агадан 6 жыл, жеңеден 7 жыл жүрүп, адырдан шубак чаап, жылаңаяк жылаңбаш 16 бада баккан. Малайлыктан 6 пул албай, аркасына отун артып, өгөй жеңеден өксү тарткан. Өгөй атасы Сапар, эжеси Сарагүлдү 14 жашында күйөөгө берип, агалары өзүнчө кетип, иниси каза болот. Сапар менен жеңеси Майрам бала 13кө келгенде, Оштон өзбектердин субай малдарын алып келип кайтартат. Каримжан деген байдын коюн багат. Кийин бир аз ер жетип, эптеп аял алганда анысын да тартып алышкан. Нокатка күрөшкө чыгып, жамбашын сындырып дагы бир азапка кабылган. Мына ушундай оор балалык, жаштык, кыйын күндөр аны чыйрак өстүрүп гана калбай, адам катары, акын катары турмуштун ак карасын иргөөгө, жамандык менен жакшылыкты, кунектик менен пазикалыкты, байлык менен жоктукту, ачтык менен токтукту, ыймандуулук менен ыймансыздыкты жана башка карама каршылыктарды таанып билүүгө үйрөткөн. Бала ырчы Сыдык жазада төгөдө алган. Анын ырларындагы идеялардын маанилүү бөлүгү билим алууга чакырык, билимге, илимге үндөө менен байланышат. Акын билимдүү менен билимсизди абдан таамай салыштырат. Билимдүү озот, жетик, бекем, адам, билгир, дилгир, узун кеп сүйлөйт, ыраакты көздөйт. Билим канат, билимдүүнүн көзү курч, алыстан келет, ою чоң нуска, билимсиз бечел, надан, паамсыз, сөзү мурч, жарыктан чыкпайт, тузу жок, ою эң кыска. Андыктан жаштардын милдети обу жок эрилбей, өмүрдү бошко кетирбей, окуп билим, илим алуу экендигин насааттайт. Акындын оюнда адамдын моралдык сапатын сыноонун бир өлчөмү бул ага дөөлөт берүү. Кыргыздар кээ бир адамдардын дөөлөтүнө мас болгон десе, кээ бирлерди дөөлөтүн көтөрө алат, дөөлөтү башынан ашып ташпаган дешет. Дал ошол дөөлөт менен адамдын адамдыгысын алат. Муну ал жаманга дөөлөт келгенде көтөрө албай мас болот. Жакшыга дөөлөт келгенде шүгүрүн бажас келтирип, куп бечара бас болот. Жаштарга айтылган санат, насият анын болот деген ырында дагы бир бийиктикке чыгат. Кыргыз эл педагогикасында мындай кылса андай болот, андай кылса мындай болот деген нравалык моралдык терме айтылып келет. Жаман болот, убал болот деген тыйымдар адамдын ички маданиятында ар дайым аруу сактап келген. Аны акын мындай деп жазган: жаман менен достошсоң, акыры бир күн доо болот. Жашында иштеп мал таппай, жалкоолонгон адамдар каарыганда кар болот. Барыш келиш кылбасаң, ага эни карындаш бири-бирине жат болот. Ушинтип турмуштун ар кандай көрүнүштөрү санаатталат. Адептик жүрүш-туруштун, адам кылыктарынын оңунун жыйынтыгы, терсинин жыйынтыгы акыры келип, натыйжасы андай болот, мындай болот деп отуруп, акын узун сабак ирет кылып жана ал аркылуу адамдарды жакшы боло турган жыйынтыкка алып келүүчү иш-аракеттерди аткарууга чакырат. Өдөмү жок жигиттер өз малын эптеп сата албайт. Башына мүшкүл иш түшсө, чоркоктор сөзүн айта албайт. Маңдай тескей жоо келсе, баатырлар жоодон кайта албайт. Адеби жок уялбайт. Бейсаатка сөз айтсаң, мойнун бурап тил албайт.